Кыргызстанда 22 апталык болуп төрөлгөн түйүлдүк бала катары кабыл алынып, ага атайын кам көрүү башталат. Жылына миңдеген балдар өлкөдө ара төрөлүүдө. Canım. Canım benim. Ayşe. Kızım. Gel. Oy canım. Bular tezirek plot çirekte tez solamca. Uşup keteti. 1650 32 жумада төрөлдү, полный жетерлик болду. Просто жөн эле схватка башталды, ичим ооруп аябай. 4 күн мен 6-роддомдо жаткам. 5-күн жатканда ошо суум кетип калып, аны төрөдүм. Азыр кыйын болуп атабыз. Ооба, кыйын болуп атат. Бакканга аябай кыйын болуп атат. Менин кызым, колум кармап кичинекей калды. Айша сыяктуу ымыркайлар бул бөлүмдө азыр ондоп саналат. Алардын эң оорлору апасынан бөлөк реанимация бөлүмүндөгү кюветтерде жатышат. Бою 25 сантиметр, салмагы 500 граммдан араң ашкан наристелерде учурашы мүмкүн. Мындай балдарга 24 саат тынымсыз баккан неонатолог дарыгерлер саат сайын алардын дене табын, заарасын ченеп, грамдап тамактандырышат. Бул жакта эң кичинекей биздин азыр Абдраманова деген кичинекей балабыз. Бүгүнкү күнгө болгон салмагы 1 килограмм 1000 грамм толук. Бүгүнкү күнгө болгон салмагы. Төрөлгөн күнү 27 мартта төрөлгөн, бизге 3 апрелде келип жаткан. Анан муну багыш кыйын, азыр өзүнүн акыбалы оор, өз алдынча тамактана албайт. Ошол себептен биз балага ашказанына салына турган зонд аркылуу, бул зонд аркылуу тамак беребиз. Азыр эми кислороддун жардамы жок эле, өзү дем алып калды. Бутунда коюлуп турган катетерлар аркылуу венасына дары-дармектер куюлат, бардык дарыларды. Бизге эми аябай эле чынында оор, булардын тили айта албайт, ооруп аткандыгын өзүбүз көрүп, келбетине карайбыз, акыбалы кандай, дем алышына карайбыз. Анан караш чынында оор, күнү-түнү ушул жерде биз 1 сутка менен иштешебиз. Орун алмашып, кыздар экөөбүз. Мен муну карап аткан болсом, ушуну таштап кете албай бир жакка чыксам, жанымдагы кызга сен карап турасың деп, бири-бирибизге өткөзүп, ушинтип очереттешип иштейбиз да. Мага ишим балдар менен иштеген иш жагат. Ушу балдарды жакшы көргөнүм үчүн 15 жылдан бери ушул жерде эмгектенип келем. Эме болсо айлыгыбыз кичине көтөрүлүп калды. Бирок шаар жеринде жетпейт деле. Айлык маянабыз аз эле. 32 аптадан эрте төрөлгөн балдардын көбү өнүгүп келе жаткан жакыр өлкөлөргө туш келет. Алар дем ала албай, ашказаны иштебей, бир нече саатта же күндө чарчап калышы ыктымал. Орто кирешелүү жана байгер өлкөлөрдө неонаталдык кароо шарттары жакшы болгондуктан ара төрөлгөндөрдүн жашап кетүү мүмкүнчүлүгү да жогору. Биздин мамлекетте жылга 150-160 миң бала төрөлөт. Ошонун ичинен да 6-8% бала ара төрөлүп атат. Эми ара төрөлгөнүн себептери өтө көп. Эң негизги бул эненин ден соолугуна байланыштуу. Мүмкүн мындай эң биринчи себеби бул дайыма эле ара төрөгөн аял бар. Дайыма анын өзүнүн ушу ден соолугуна байланыштуу дайыма ара төрөйт. Экинчи себеби мына бүгүн биз айтып атабыз, өтө бул көйгөйлүү, бир гана биздин мамлекетте эмес, дүйнө жүзүндөгү көйгөйлүү маселе бул энелерден преэклампсия деген дарты. Үй бүлө курардын алдында баланы пландап, ата-эненин саламаттыгын тыкыр текшерип төрөбөсө, ай күнүнө жетпей төрөө, ошондой эле тубаса кемтиктер да болушу мүмкүн. Дүйнөдөгү ара төрөлгөн балдардын 60% Африка менен Азиянын жакыр өлкөлөрүндө. Айына жетпей төрөөнүн негизги себеби жакырчылык экенин адистер белгилешет.